Ошого биринчи аялымды сынайын дедим. Анан жумуртканы айтып көрсөм, сизге белки бир жумуртка болуп жетемен, сизге жетсе 100 болот. Дүйнөдөгү болуп аткан бир жаңылык туурасында сүйлөшүп атасыз. Украина туурасында не пайда сизге? Дүйнөңүз көбөйүп атабы? Диниңиз көбөйүп жатабы? Мас адам келип сизди түртүп алса, уруп алса не кыласыз? Аял заты ушундай жаралган, укканын айта берет. Ал жалганбы, чынбы иши жок. Эң кызыгы ушул эле эки жак тең аларды жаман көрөт эле. Умар радияллаху анхунун үммөткө кылган насааттарынан. Саид ибн Мусайяб рахматуллахи алейхи айтат: Умар радияллаху анху адамдарга 18 калима үйрөттү. Жана алардын бардыгы даанышмандык, хикматтык эле. Умар радияллаху анху табийиндерге айткан насааттары. Сахаба радияллаху анхундардын табийиндерге айткан насааттары көптөгөн аят хадистердин жыйынтыгын чогултуп, андан кийин айткан болот. Ошондо Умар радияллаху анху айтат: сенин акың туурасында Аллахка күнөөкөр болгон адамды сен жазалай албайсың, сен Аллахка ал адам туурасында итаат кылуу менен. Мунун мааниси мындай болуп жатат да: эгер сиз туурасында кайсы бир адам Аллах Таалага күнөөкөр болуп, сизди жемелеп, сизге кандайдыр бир туура эмес мамиле кылса, ошол адамга кандай жооп бериш керек? Эң катуу жооп, ошол адам туурасында сиз Аллахка итаат кылыңыз. Демек, сиз туураңызда гыйбат кылып, тухмат кылып жала жапса, ал туурасында жакшы сөз айтыңыз. Ошондуктан айтып атат: сен туураңда Аллахка күнөөкөр болгон инсанга ал туурасында Аллахка итаат болгондон артык жаза жок деген экен. Демек, сиз туурасында бир адам Аллахка күнөөкөр болуп жатып, сизди туура эмес мамиле кылып, гыйбат кылып, жала жаап, жана башка бир канча түрдүү мамилелерди кылып, Аллахка күнөөкөр болуп жатабы? Демек, анын эң чоң жазасы ал адам туурасында сиз Аллага итаат кылыңыз. Кандай? Ал адам туурасында жакшы сөз сүйлөңүз, жакшы мамиле кылыңыз, жакшы сөз таркатыңыз. Мына ошондо ал адамга кылган мамилеңиз эң чоң катуу жаза ушул болот экен. Эмне үчүн десе, эртең кыяматка барганда ал сиз туураңызда толтура күнөө чогултуп алган болот, а сиз ал туурасында толтура сооп чогултуп алган болосуз. Эртең кыяматта сиздин күнөөңүздү алат, же сообун берет. Ошондо түшүнөт. Бирок нафсы деген бечара бар да, чыдабай кетет да, неге мага ушундай деп жатат? Мен да кайталам, менде да тил бар, менин да колумдан келет деп. Колуңуздан келсе, айта койдуңуз, дей койдуңуз, бирок пайда чыккан жок, айтылган сөз болду, калып калды да. Сиздин акыңызда кайсы бир адам Аллахка күнөөкөр болуп жатып сизге мамиле кылса, ал инсанга сен Аллахка итаат кылып жатып мамиле кылып койгонуң эң катуу жазасы ушул дейт. Себеп чыныгы өкүнүч, чыныгы кайгыл кыяматтагы эсеп менен болот да. Вада амра ахика ала ахсанихи хатта яжиака минху ма яглибук. Бир тууган бир мусулмандын сага кылган мамилесини жакшы тарапка жоруп койгун, колуңдан келбей калганга чейин. Умар радияллаху анху жалпы элдин ортосундагы мамилени оңдош үчүн айткан эрежеси болуп атат да. Бир адамды карасаңыз сизге салам бербей калды, же карабай калгандай болду. Анын сизге кылып жаткан кыймыл аракет, туура эмес мамилелерини колуңуздан келсе туура мамилеге жоруп коюңуз. Салам бербей өтүп кетип калды деп, көрбөй калды окшойт деп коюңуз дейт. Байкабай калды окшойт деп коюңуз. Шайтан биринчи келип ушунун тескерисин айтат, тоготпой калыптыр дейт. Машина мингенден бери карабай калыптыр дейт. Шайтан тескерисин айтат да. Шайтан эгер таап албаса, не болгон буга тетири кара басып калыптыр дейт да. Ошону эмне кылыш керек дейт? Бир тууганыңдын сага кылган бир мамилеси эгерде орун болсо, мүмкүнчүлүк болсо, туура жака жоруп коюңуз, жакшы жака жоруп коюңуз да. Мас адам келип сизди түртүп алса, уруп алса, эмне кыласыз?
Неге түрттү экен бул? Неге түз башпайт? Неге бул кыйшаңдап басат дебейт экен да. Бул мас деп коет экен да. Адам ошондо нерві жетпейт. Кыжаалат болбойт ошондочу. Неге мага салам бербеди, үйгө келип анан аялы менен отуруп талкуулайт да. Не болгон ага депчи. Анан экөөсү бир себеп издейт, кыжаалат болот. Кереги жок дейт. Ошондон көрбөй калды окшойт, байкабай калды. Кылган туура эмес мамилесини туура жака бир нерсе кылып жооруп коюңуз. Биринчиден сиз кыжаалат болбойсуз, экинчиден да күнөөкөр болбойсуз. Эгер жоорубасаңыз, сиз да ошентип кыйшайышыңыз керек болот. Эртеси күнү сиз бул жакка карап өтүшүңүз керек болот. Анан экөө эки жакка карап калат. Балким ал байкаган эмес да, чындап элечи. Ошондуктан качан мүмкүн болбой калганда анан жооруй бердиңиз, жок бул мындай көрбөй калды, байкабай калды, эч болбой калгандан кийин демек бир нерсе болгон окшойт деп. Такыр болбой калганда, вариант таппай калганда анан кийин токтосоңуз болот да. Эгер вариант барбы бир нерсе кылганга ошол жака киргизип кое бериш керек. Ошондой эле айтат: "Вала тазуннанна бикалиматин харajat min muslimin sharran wa anta tajidu laha fil khayri mahmilan." Bir adamdan çıkkan, bir musulman bir tuğanından çıkkan jaman sözdü burup koyo turgan orun bar bolsa, demek anın sözün oşol jaka burup koyo ber. Аны мага айтты, чындап айтты деп кабыл алып болбо дейт да. Жана кыймыл аракет мамилеси болсо, азыр сөзүн айтып атат. Мисалы жана айтпадыкпы? Bir adam sizde aябай тилдеп жатса, Алла сактасын, кокус тилдеп кетсе, ачуусу келип калыптыр деш керек. Бул өзү жакшы адам, ачуусу келип калыптыр да макул дейсиң. Үйгө барсаңыз, аялыңыздын тили узарып калган. Бүгүн бир нерсе жок болгон окшойт, бир нерсе мен жокто кыйнаптыр деп. Бир аз унчукпай сабыр кылып турсаңыз, басылгандан кийин айтат: "Бүгүн сиз жок, паланча аябай башым ортуп кыйналдым, коюңду карап, үйүңдү карап, жактыңды карап" дейт да. Ал сиздин атыңыз ачуусуга тийгенден кийин ал аттын ээсиге ачуу тийип атат да. Ошол үчүн bir адамдын оозунан чыккан сөздү мүмкүн болсо туура тарапка багыттап коюңуз. Сен неге антип атасың мага депчи. Сен эмне мага тил кайтара турган болуп калдыңбы деп үйдөгү менен урушуп отурбай, сөз кайтара турган болуп калдыңбы деп аны чапкылап жөнөбөй, апасынын ачуусу келип калыптыр. Балдарга айтыш керек: "Апаңардын ачуусу келип калыптыр, кийин сүйлөшөбүз", макул деп. Тарактап идиштерди уруп калып кетет. Сизге жетпейт да. Ошондуктан кайсы эле бир жашоодо бир мусулман адам менен мамилеңиз болуп калса, туура эмес тилдеп калса, туура эмес сүйлөп калса, ошонун сөзүнү туура тарапка багыттап койсоңуз тынч жашайсыз. Кыжаалат болбойсуз. Мени сөктү деп, тилдеди деп жүрө бербейсиз да. Арызданбайсыз сотко барыпчы. Мен аброюмду түшүрдү дебейсиз. Бечара ачуу келип калган экен, көчөдө сөгүнүп жүрөт. Бечара уят эле чоң кишиге деп. Анын аброю түшүп кетти наоборот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, bir адамдын сиз туурасында болуп калган туура эмес сөзүнү дагы туура жака багыттап коюң дейт. Wa man arrada nafsahu lit-tuhami fala yalumanna man asaa bihi dhann. Кайсы bir адам өзүнү адамдар жаман күмөн кыла турган жерге апарып, ошондой жерде жүрсө, жаман күмөн кылган адамдарды жемелебесин дейт. Адамдар жаман күмөн кыла турган жерге өзү барып алган. Анан ошондой ойлоп бир адамдар паландай кылат экен бул десе, неге мени антип атасың деп жемелебегин дейт. Себеби сиз аны чындап кылбасаңыз да ошол жерде туруп атасыз да. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Сактангыла тухмат боло турган, жалаа боло турган орундардан" депчи. İçmeyiz, Allah сактасын. Бирок ичкен адамдар менен отуруп калсаңыз, чогулуп наргыламас. Паланчы да ичип атат экен дейт. Ошол үчүн фик маселесинде бир эреже бар. Мечитте азан айтылгандан кийин сыртка чыгып кеткен болбойт дейт. Неге десе, адамдар бул жамаатка каршы экен. Бул жамаат менен намаз окубайт экен. Бул мусулмандарга каршы экен деген ой келип калат. Ошондуктан кетпегин, чыкпагын дейт. Farz okup bütken bolsочу dese, beşim namazından keyin farz okup bütsen de, kuptan namazından keyin farz okup bütsen de, nafil bolsa da ıktada kılgının, elder seni oylosun, cemaatmen namaz okudat dedi. Farz okudunuz, çıkıp ketip жатсаңыз болбой калат dedi. Nege dese, sebebi adamlar jaman күмөн kılat dedi. Ошондуктан кайсы bir adam, adamlar jaman күмөн kıla turgan işti жасап койду.
Анан адамдар жаман күмөн кылып бир нерсе десе, силер мен ушундай деп жатып сыңар дебегин дейт. Неге? Себеби сен ошол ойду өзүң пайда кылып койгонсуң дейт. Ошондуктан кайсыл адам өзүнү жала жабыла турган орундарга алып барса, аны жаман деп ойлогондор туурасында эч качан жемелебесин дейт. Себеби өзү ошондой кылган. وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتْ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. Ал эми кайсыл инсан сырыны жашырса, ыктыяр, жакшылыктар, эркиндик анын колунда болот. Адам барго сырыны жашырыш менен сүрдүү болот. Сырыны жашырыш менен ийгиликке жетет. А сырды ачып жүгөрсөңүз ийгиликке жетпейсиз. Себеби сизди көрө албагандар болушу мүмкүн. Же болбосо сиз кыла турган ой максаты дагы бирөө максат кылып жүргөн болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз келечекте кыла турган сырыңызды, ой максатыңызды эч кимге айтпаңыз. Аялыңызга да айтпаңыз. Жубайыңызга айтсаңыз да болбойт. Алардын ичинде баягы сыр жатпайт. Аял заты ушундай жаралган, укканын айта берет. Ал жалганбы, чынбы иши жок. Айта берет да. Ошондуктан сырды биз сырдаш деп аялга айтпайлы. Иш бүткөндөн кийин баары көрсүн, ушундай болгон турбайбы, ушуну ойлоп жүргөн турбайбы, макул деп калсын да. Бир адам отунчу болот. Отун терип талаадан жанбагат. Бир күн анан үйүнө келет дагы жубайга айтат аялыначы. Мен сага бир сырымды айтсам болобу? Болот. Айтпайсың дешим, эч кимге айтпайм. 10 жылдан бери эч кимге айтпаган бир сырым бар. Айтпайм эч кимге. Болду, жашырам, жарайт анда. Келишим түзөт дагы айтат, мен күнүгө түндө уйкудан турсам, бир жумуртка пайда болуп калат. Каяктан келет билбейм дейт. Жаздыктын башынан бир жумуртканы көрсөтүп коет. Аял айтат, эч кимге айтпайм, уят го бул дейт. Ошентип отунга чыгып келсе, соседин аялга чакырат. Бир сыр бар, секрет бар, айтайын дейт. Айтпайсың эч кимге? Жок, эч кимге айтпайм. Сен сактагандай сактайбын дейт алчы. Ага айтат, 2 жумуртка болуп калат күнүгө дейт. Ошентип отунга кетет, кечинде келсе падышанын адамдар үйүнүн алдында турат экен. Келдиңби? Келдим. Жүр, сени падыша чакырып атат. Анан аргасынан падыша барат. Падыша айтат, "Эмне жалган таркатып жүрөсүң?" дейт. "Мен эмне жалган таркатып жүрөм? Мен тоодон келдим, жалганды да билбейм, мен чынды да билбейм. Кечинде келем, эртең менен кетем тоого отун сатам. Кабар келди го бүгүн мага. Не болуп турса, сен күнүгө түнү менен 100 жумуртка жасайт экенсиң го" дейт. Падыша, койсоңуз эми мен жумуртка, бир да жумуртка жасабайм десе, "Мына кабар келди" десе, "Падыша, мен айтып берейин сизге" дейт. Мен отунчу кедей адаммын. Жайлоодо ошондо отун алып жүрүп, бир чоң отундун түбүнөн алтын таап алдым. Үйгө көтөрүп келсем, аялым айтып чыгат. "Анан сизге жетипсиз, тартып аласыз." Ошого биринчи аялымды сынайын дедим. Анан жумуртканы айтып көрсөм, сизге белки бир жумуртка болчу эртең менен, сизге жетсе 100 болуптур. Эгерде мен бир алтынды айтып койсом, сизге жетсе 100 болуп кетип, анан мен сизге 99 алтынды каяктан таап берем? Ошол үчүн ушинтип сынап көрдүм, аялым өтпөдү десе, падыша айткан экен, акылдуу адам экенсиң, алтындардын баарын ала бер деген экен да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, сыр өзүңүздө калыш керек, эч кимге айтпаш керек. Адам сырды качан ичиге сактай турган болсо, ыктыяры өзүнүн колунда болот. Эгер сырды сактай албай турган болсо, эч нерсе кыла албайт. Бунун көрө албастыгандары, башка кандай түрдүү нерселер бунун жолуна тоскоолдук болот. Жана ошондой эле айтат, сен чыныгы досторду туткунуң, чыныгы достор менен достошкунуң. Сен алардын берекелери менен жашап өткөрөсүң. Себеби чыныгы достор жеңилдикте, жакшы жашоо келген убакытта жаныңда коштоп жүргөн сенин жардамчың болот. Ал эми кыйынчылык келгенде колуңдан тарткан сенин жардамчың жана сенин колдоочуң болот дейт. Чыныгы досту тандоо керек дейт. Чыныгы досту ким экенин кайчан билебиз? Чыныгы достун ким экенин билиш үчүн адам кыйынчылыкка түшкөндө билет. Жеңилчилик, жыргалчылык мезгилде ар бир адам жүрө берет. Дос болуп көрүнөт, жакшы болуп көрүнөт. Бирок качан адамдын башына кыйынчылык келген убакытта, эгерде ошол убакытта сизге жардам берип, жардам колун суна турган болсо, мына ушул адам чыныгы дос, ошо менен ар дайым дос болуңуз. А эгерде кыйынчылык келген убакытта жардамын келбемектүү, караанын көрсөтпөй жоголуп кетсе, Алла сактасын, ал адамдан абайлаңыз.
Ошондуктан айтып атат, сен чыныгы досторду тандаганың себеп алар менен жакшы берекеде жашайсың. Себеп алар жеңилчилик күндөрдө сенин жаныңда болот, кыйынчылык күндөрдө сенин колдоочуң болот дейт. Ва алейка бис-сидqi ва ин каталак. Сен чынчылдыкты бекем карма, эгерче сени өлтүрүп жатса да. Сен чынчылдыкты ушундай бекем кармагын, эгер өлтүрүп жатса дагы, өлө турган учур келсе дагы эч качан чынчылдыктан кайтпаган. Себеби ушундай экен, жалган айтсаң кутула тургандай көрүнөт да. Ооба, азыр кутулуп кетесиң, бирок бир аздан кийин кыйналасың. Жалгандын арты бош болот ар дайым. Bir канча убакыттан кийин анын натыйжасы чыгып калганда өзүң уят болосуң ошо жалган менен жүрүпчү. Ошондуктан эмне кылыш керек дейт? Эч качан жалган сүйлөбө, ар дайым чын сүйлөгүнүң. Эгерде сени өлтүрүп жатса дагы жалган айтып кутулам деп ойлобогунуң, кийин кыйыныраак, катуураак өлүмгө дуушар болосуң да. Ошондуктан мунафыктардын сыфаты ушул эле да, ар дайым жалганчы айтат эле. Ар дайым жалган айтат эле. Пайгамбар Алейхиссалам акел башкача сөз сүйлөйт, жөөттөргө барып башкача сөз сүйлөйт эле да. Эки жакка тең жалган сүйлөйт эле да. Эң кызыгы ушул эле, эки жак тең аларды жаман көрөт эле. Мунафыктарды мусулмандар да булар мунафык десе, наркы чыны баягы мунафык болбогон капыр жөөттөр да айтат, силер сатылгансыңар дейт эле. Ошондуктан эч качан адам жалган сүйлөбөш керек. Себеп жалгандын ичинде пайгамбар салам айтат, жалгандын ичинде халакатка апарат, акырында дозокко апарат. Ал эми чынчыл ачуу көрүнөт, кыйын көрүнөт, бирок чынчылдыктын артында ийгилик болот. Ошондуктан эч качан биз жалганга жакындабайлы. Вала та'арраз фима ла я'ни. Жана сен сага кереги жок нерсеге киришпегиниң. Кийлигишпе, сага тиешеси жок нерсеге дейт. Жашоодо адамдар жөн эле олтуруп алып, башка эле нерсени талкуулайт. Мына өзүнүн жашоосуга, мына диниге, мына дүнүйөсүгө, байлыгына, эч нерсесиге тиеши жок. Жөн эле сүйлөп отурат. Мисалы, дүйнөдөгү болуп аткан бир жаңылык туурасында сүйлөшүп атасыз. Украина туурасында не пайда сизге? Дүйнөңүз көбөйүп атабы? Диниңиз көбөйүп жатабы? Байлыгыңыз көбөйүп жатабы? Не пайда? Эч нерсе жок. Жөн эле олтуруп алып сүйлөп атат. Мына ушундай дүйнөнүн башка мамлекетинде болсун, же коңушуңуз болсун, же башкаңыз болсун, сизге кереги жок нерсе менен сүйлөшмөңүз. Не болду? Паланчы аялы менен урушуп кеткенби? Жото көрүнбөйт. Не ишиңиз бар сиздин анын жашоосу менен? Бүгүн адам өзүнүн жашоосуну карабай, өзгөнүн жашоосунун дагы бузуку жерлери менен, өзгөнүн жашоосунда кемчилдик болсо, ошо менен алек болуп калган да. Ошол үчүн Умар радияллаху анху айтып атат, сага кереги жок, сага тиешеси жок иштерге аралашпагыны. Эгер аралашсаң барго бир кызык жери бар да, эгер аралашсаң болсо, ошол бир фитна, бир маселе болсо, кирип кетип чыга албай каласың кийин. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, Умар радияллаху анху муну табийиндерге айтып аткан насааттары, иншалла калгандарын эртең айтабыз. Жалпы 18 насааты бар.